Assalomu alaykum. Tamam, bunaqa. Buyursa Qarag'oyga jo'nadik. Aparadikanlar saldık Samarbeyaga. Ana zapaskan ichiga lab qo'yib. Tak, xon, darbiz, stras. Soktor bordi, ha? Bu yoqda bir ko'rsatib qo'ying, ha? Mana so'yishimiz. Bir qo'y, cho'ng qo'y. Hozir. Ben bana aka. Yigit. Roma. Portik olsun. Bitti. Yaktan aç. Yaktan ben. Cevap. 10 alsak bo'ladi, to'chi. Olta emas bir. 30 salış kerak, ha. Gel. Yettalaylı jigitler. Mana paket menen. Konfeti canına koyayla. Naka. Salamdashayli. Assalomu alaykum. Жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, Алам Куар каналыбыздын катталуучулары. Акырын сүйлөйм, буюрса биз бүгүн числонун 17-си болуп калдык шет, 17-си. 16-сы. 2024-жыл Карагойго кетти болсун. Оокаттын Карагой деген эс алуу жай бар, жайлоосу бар. Ошол жакка буюрса бүгүн жолго аттанып атабыз. Бир күн ошол жакта болуп келебиз. Ошол жактагы аура, ошол жактагы көрүнүш, ошол жактагы жайлоо, кандай жерге барабыз, биз менен бирге болуп турсаңыздар, буюрса кызыктуу чыгарылыштарды көрөсүздөр. Достор менен, акыреттик достор менен, классташ достор менен буюрса биз жолго аттанып атабыз. Ассаламу алейкум. Бизди күзөтүп туруңуздар, лайктан басып сөзсүздөр. Bir kafe istiyorsun alayda. Ага. Hazırla çıkartıp koydum. Sonra bak kilo istiyorum. Бер чыпта. Какой время, да? Бир кой. Ең чоң қой айкамда. Мынаке, буюрса биз Кыргыз Ата айыл аймагына келип калдык. Көтөрмө деп коет бул жерде, көтөрмө айылы. Мына. Бул жерде айланып бар. Ушудан оң жакка карап кетебиз азыр. Көтөрмөлүктөр барбы? Көрүүчүлөр болсо, сөз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Көтөрмөлүк туугандар. Азыр учурда бул жерде кечки базар болот, Сабыз базар деп коет. Бул жерде күндө бүгүн уже негизи кеч дагы болот. Дагы бир 10-15 күндөн кийин өтө катуу сезон башталат ушул жерде. Бул жерде шаурма, самса дейт. Ушул жерлерде жол катары көрсөтө кетейин. Акун Ата магазин дейт. Мынаке туугандар, буюрса биз мынаке Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркы дейт. Постко келдик. Буюрса посттон өтүп чыгып кетип атабыз. Кереметтүү Карагой кою, арча, токою сактоо биздин колубузда дейт. Ушундай жазууда.
Постон аз буюрса мына ушул спринттерди өткөрүп атабыз. Тойчу досум. Мынакей туугандар, буюрса биз мына Казакстандын номери жүрөт го, Казакстандан келиптир. Биз Карагойго келип калдык. Кайсыл жерге келдиңер, кайсыл жерге бардыңар деген эгерде суроолор боло турган болсо, биз бул келишибизде мына жерде ушул жолдон туура түшкөндө эки чат деп коет. Эки көчө бар. Биз мына ноокаттыктар чат дейбиз. Ошодон сол жака чыкканда, ошол наркы ноокаттан келаткан сол жака чыкканда лес жака чыгат. Оң жака болсо, оң жакта. Мына жакта ушу жол менен туура айланып барып, биякта чоң мурдачы деген жайлоо бар. Биз ошол чоң мурдачынын да асты жагында турабыз. Буюрса бүгүн ушул жерде түнөп, эртең ошол чоң мурдачы жака чыгабыз. Мынакей дарыянын боюнда караңыздар. Жаратылыштын койнунда ушул жака келип калдык. Анан дагы мына ушул баягы мен айткан чаттан бурулганда мынакей мына жерде Карагой номер 1 деп турат. Эс алуу жайы номер 1 деп коюптур. Боз үй, кымыз, курут, жупка, селкинчек, топ аянчасы баардыгы бар. Мына байланыш номерлерин да көрсөңүздөр болот. Ушул жерге келсеңиздер болот. Бул жерде боз үйлөр бар экен. Кухнясы бар, жок нерсеси буюрса ушул жерде бар. Биз ушул жерге келип жайгаштык. Мынакей. Спринтерден аз жүктөрдү алдык. Продуктылар жарымы калды. Мына бир досубуз бар. Рома досум. Мынакей бакта балдар селкинчек атат. Биз мына ушул кыргыз үйгө жайгаштык. Мынакей үчөө. Акжол, Акжол уктап атат. Кудай берди. Болду. Так көтөрүп кой. Келбепсиңер арманда калыпсыңар дейт го. Свет бар бекен. Свет бурап көрчү. Жактан жандыра. О, мен айттым досум, Бая барлы мына. Свет жанды. Мына продуктыларыбыз жарымы. Мынакей кухнясы биякта. Грант мен бар экен мынакей. Мына жайлоо. Жайлоо деген мына ушундай болсо. Эртең буюрса мен айткандай, мына ушул жол менен туура айланып чыгып, чоң мурдачыга чыгабыз, чоң мурдачыга. Ошол жактагы жайлоону көрөсүздөр. Ким ноокаттагы баягы ыркесени көрдү? Биз буюрса ошол жака эртең чыгабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Сөз түрдө группалар менен бөлүшүп туруңуздар. Туугандар. Не дейбиз энди? Мындай жаратылыштын койнунда достагы бул сен чыныгы дүйнөдө, мындай өтө чоң пайдасы болот. Тозоктон куткара турган дагы бул дос болот дейт го. Ошого буюрса, мына өзүбүздүн классташ, парталаш достор менен келип, мына жаштык тестеп, мени сергители деп буюрса жакшы ушундай жаратылыштын койнунда отурабыз. Мынакей, бул дагы бир адамга бир өзүнчө бир пайдасы бар экен. Селкинчек аткандан. Муну мен айткан эмесмин, муну чоң лимфоздор, чоң психологдор айткан. Буюрса, мынакей селкинчек. Өтө сонун. Жаратылыштын койнунда. Bir айландырып барып коелу болсун. Башкакта айландырып. 1 менен дагы болсун, 5 менен дагы болсун.
Мынакей туугандар, биз буйруса ошол бүгүн достор менен Карагойдо жүрөбүз. 17 август 2024 жыл. Бүгүн Карагойдо погода мына ушундай. Бүгүн аптанын буйруса 6-күнүндө турабыз. Ошол жерлерди караңыздарчы, мен алыстан сиздерге колумдан келишинче көрсөтөйүн. Өтө сонун керемет жайлоолор. Биз мына ушул жактан чыкканбыз. Ошол мына кыргыз үйлөрдүн ичинде отурдук. Эми достор менен биз мына чоң мурда ачы деп айтылат. Ошол чоң мурда ачы жака карап чыгып кетип атабыз. Мына ушул жол менен. Маршрутканы аяка токтотуп койдук дагы. Жөө басайлы деп ошол жака карап кетип атабыз. Буйруса эртеңки күнү дагы ошол жака чыгабыз. Бүгүн ушул жакта түнөп калабыз. Мына мен досторум ошол. Мына алыстан жакшы көрүнбөй калабы. Мына чыгып кетип атышат. Буйруса ар жыл сайын мына ушул Карагой, анан дагы башка Кыргызстандын кереметтүү жайлоолору буйруса биздин каналдан чыгып турат. Биз менен бирге болуп туруңуздар, колдоону көрсөтүңүздөр. Мен колумдан келишинче кереметтүү Кыргызстандын жерлерине бизден мына ушул Ағылам Хабар YouTube баракчасынан мен сиздерге тартуулап көрсөтүп турамын. Алыстагылар, ноокаттык туугандар, кыргыз жерин сүйгөндөр, кыргызстандык туугандар, жалпы биздин жаратылышты сүйгөндөр. Мына кереметтүү сонун болгон, эл суктанган, эл эмес, мына дүйнө эли суктанган, мына Орто Азия элин эмес, бүткүл дүйнө суктанган биздин кооз кереметтүү Кыргызстандын жайлоолору. Бүгүн да жөө басып чыгайлы дедик, негизи эртең болсо буйруса машиналар менен чыгабыз. Мына жаратылышты караңыздарчы. Не деген бул кооздук. Мына машалла, мына жаратылышты караңыздарчы.
Бұл чыгарылыш узунураак болот туугандар. Буюрса YouTube жок болуп кетмейинче кылымдарды ийизби, андан дагы көп кылымдарды ийизби. Бул чыгарылыш ушул жакта тура берет. Керемет жайлоолор. Сонун. Карагой жөнүндө маалыматтарды биле тургандар болсо, эмне себептен Карагой деп аталып калган? Комментарийга жазыңыздар. Биздин историктер барбы, тарыхчылар? Болсо жазыңыздар. Ошол жерде бир болсо бир нерсе бар. Шол жакта бар экен. Бияқта негизи өзбекстандык туугандар жолдорду оңдоп өтө сонун кылып койгон. Ушул жерден чыкканда мен былтыркы жылы дагы көрсөттүм окшойт сиздерге. Ош шаарындагы Лотос балдардын үйүндөгү балдарды биз чекит жаштар алып чыкканбыз. Ошондо көргөндөр болсо керек ушул жакта. Мынакей. Биз көбүнчө ошол жерден чат көпүрөдөн оң жака туура кырга салып эле чыгып кетчү элек. Бияка мен негизи биринчи жолу чыгып атам. Мына ушул жол менен. Тактап айтканда. Анаке. Мына биздин команда, биздин достор. Топчой досум ошол жерде жакшы көрүнөт экен. Ана. Ошол жерде бир үй бар экен. Айчы досум. Эс алуу кандай болуп атат? Эс алуу боюнча айтпайсыңбы? Досум. Эс алуусаң досум жакшы. Ойдогудай, Жол басабызбы? Аттарды? Мыналарды? Жайлоодогу жылкылар. Рамазан досум, видео же сүрөтпү? Инстаграм. Мына досум. Не болуп атат досум? Айтчы, эс алуу кандай болуп атат досум? Керемет го досум, билесиңби? Бул жакта керемет. Анаке. Бүт жак жакшы. Мына, жайлоо деп.
Қана қандай тарттасың досым? Болды. Ысып кеттім ғой жаман, Рама. Мына дариядан алыстағы мұн жұтанша емес екен. Жұтанша емес екен. Азыр сол жаққа шығып тағы көштім. Мұнаке туғандар. Есіңіздерде болса, мен былтырғы жылы баяда айттым оқшайды. Ошу арнама лотос үйіндегі балдардағы ушул жерде отырып дағы тартқанмын. Егер кимдин есінде болса, мына шу чоң жайлоого, чоң жайытқа, чоң мурдачыга буйрса келип калдык. Мынаке. Асқазы олу асман тиреп турган биздин мөңгүлөр, зоолор. Досым кеттік пе? Тойчу? Күн қатты ысып кетті. Сысыған жоқ, неме? Теріліп кетті қатты. Су көтеріліп кетті, су. Бізде ардайым күзөтүп келаткан көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолорго сиздерге ардайым мен ыраазычылыктайм, колдоп келатасыздар. Кайсыл жерге барбайын, группаларыңыздар менен бөлүшүп келатасыздар. Мына ушул чыгарылышты дагы буюрса бөлүшүп койсоңуздар. Эми мен болгондой көрсөтөмүн. Көркөмдөп багындай кооздош деле жок эми. Болгондой, как она есть дейт го, орустар айтмакчы. Быйыл негизи жалпы Кыргызстан боюнча эле той жакшы мына. Карагойдо дагы, жайлоодо дагы бул убакта негизи былтыркы жылы билсеңиздер керек, ушул жерлер чөп түсүн өзгөртүп, озурайып, ушундай торпок түсүндөй болуп калганда мына эттери жакшы. Мынаке мен айткан жерге келип калдык туугандар. Бакта алтын бешик. Ана. Былтыркы жылы мына жолдор мындай эмес эле. Быйыл оңдоп. Ошол жерде билсеңиздер, 2 юрта бар. Бакка да боз үйдү коюп коюптур. Мына. Эң жайлоо. Тойчу мен оюмда дос. Мына үйлөр витти бузуп тур да. Аз гана саз гана 2 же 1 үй боз үй болсо, ана жайлоого окшошот да. Мына элдер. Мына жийкисин кетип атышын караңыздар. Мына жайлоон караңыздарчы. Мына жылкылар. Тегиз. Ошол жерден 2 бак юрта чыгат азыр. Ошого жетпей эле койдук го. Мына ошол сайдын ичинде, берки сайда, мына шу жылкылардын арагында суу бар. Ошол булакты болуп түшөт, булактан түшөт. Мына вид караңыздарчы. Машалла, машалла.
Мына жаратылыш, ана жаратылыш. О, ошол жакта мен айткан баягы эки юртачы. Ошол жакта. Ошол жерде болгондо негизичи алып таштаптыр бир болсо. Мынаке. О, ошол жак. Ошол мөңгүнүн асты. Ошол тоонун асты лес, ошол жак лес болуп калат. О, ошондон ары барса. Так, туугандар, мынаке. Эми биз ушул жерге келип эле бир аз достор менен сүйлөшүп, өткөн күндө эстеп баарлашып кайттык. Эми буюрса кайра ылдый жакка түшөбүз. Дагы бир сиздерге мына ушул жерлерди жакшы көрсөтүп коеюн. Мына караңыздарчы. Токойду караңыздарчы, Токой, Арча Токой деп. Керемет жерлерибиз бар да баары. Анаке. Сонун жаратылышка сөз жок. Мактоого бир гана Аллах татыктуу дейбиз го. Чынында Аллахтын кудуретин караңыздар. Өтө сонун бир жерде жүрөбүз. Ушундай жерди жараткан, ушундай кооздуктун ээси, ушундай дүйнөнүн ээси Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун дейбиз. Так, туугандар, мынаке. Кайрадан эле мен сиздерге Карагойдон салам айтамын. Ошол номер 1 эс алуу жери. Кече ушул жерге келгенбиз. Ушул жерде түнөп калдык. Буюрса бүгүн ушул жерде биз экинчи күнүбүздү өткөрүп жаткан кезибиз. Эми мен сиздерге кайрадан ушул жердеги дагы бир коттеджди көрсөтөм. Мына артымда 2 коттедж турат. Бул жакта боз үйлөр дагы турат. Ушул жерге келип эле мына ушундай коттеджге дагы жайгашсаңыздар болот экен. Эгерде шаардан кимде-ким келе турган болсо. Эми азыр мен ушул мына биринчисинде Өзбекстандан келген коноктор бар экен. Экинчисинде жана бүгүн эртең менен чыгып кетишиптир. Азыр ушу экинчисине кирип, ички шарты кандай, ички абалы, ички аурасы дегендей кандай болот, азыр мен кенен сиздерге түшүндүрөйүн. Анан дагы туугандар, эгерде Карагойго келем дей турган болсоңуздар, мен видеонун башында ушул жерге кирип келатканда мен айтканмын, номерлерин дагы көрсөттүм. Анан дагы ушул жердеги караган инсандардын ошол эженин бир эже карайт экен, ошонун байланыш номерин көрсөттүм. Эми өзүңүз тактап жакшылап көрсөтпөйсүз десем, мен камерадан алыс болоюн дегенден аял кишкен, ошого өзүм кенен ушул жерге кирип көрсөтөйүн. Мынаке, бисмилла деп. Мына ол жакта туугандар, ошол жерде кыргыз үй варата бар. Ошо дарбазадан киргенде ошол жерде 4-5 боз үй бар. Кухнясы бар, светтер бар бул жерде. Анан ошол жактан мына бул жака келгенде мынаке туугандар, мына ушундай жер, мына ушундай көрүнүштө сонун атмосфера. Караңыздар, мына вид караңыздарчы, вид не деген вид бул, не деген көрүнүш, не деген Аллахтын кудурети. Мактоо бир гана Аллах Таалага татыктуу дейбиз.
Бирок ушул нерсени жараткан Аллах Таалага чынында мактоолор болсун. Караңыздарчы, бул эмне деген көрүнүш, эмне деген жаратылыш. Бул деген Кыргызстан, Ноокат, Карагой, Кыргыз жери дүйнөдө эң сонун деп бекеринен айтылбаса керек. Мына ушул жерде отуруп алып, туугандар, мына аз жаңбыр жаап бир аз себелеп атат. Мына ушул жерде отуруп алып, мына шамалды караңыздарчы, шамалды өзүнчө бир эс аласың, Караңыздарчы, өтө сонун. Бул жерге жора жолдош, тууган-урук, үй бүлөңүздөр менен, ошондой жакшы инсандарыңыздар менен, жакын инсаныңыздар менен келип эс алып кетсеңиздер болот. Анан дагы бул жерде сөзсүз түрдө нике күбөлүк керек. Баягындай эки-экиден келмей жок, нике күбөлүгүңүздөр болсо киргизет. Мына аркадагы вид караңыздарчы, аркадагы видти, туугандар. Бул не деген көрүнүш, не деген атмосфера, не деген мына караңыздарчы, аркадагы арча токойлорду. Өзүнчө бир керемет го. Адам баласы иштегенден кийин эс алууну дагы билиш керек, сөзсүз түрдө. Эми мен бул жака кирип өзүм тактап кенен көрсөтө берейин. Мына бул жакта мына ушундай автоматтар бар экен. Так. Бисмилла деп мен өзүм эшикти ачып көрсөтө берейин. Эже өзү негизи кичине камерадан алыс болоюн деп эле өзүм кенен ичине кирип көрсөтө берди деп. Негизи биякта мына светтер бар экен. Мына көрдүңүздөрбү? Светильниктер менен мына сырт жагы мына жанат экен. Биягында мына крыша, кадимгидей көрүп турасыздар, биякта моорусу бар экен. Эми болсо мен туугандар ички жагын көрсөтөйүн. Мына бисмилла деп кадам таштайын. Мына бисмилла. Киргенде мына ушундай биз айтканда не дейбиз эми? Коридор дейбизби, кандай дейсиздер? Бул жакта мына ушундай кухонный, биякта суу дагы болуш керек негизи. Мына суу дагы бар экен. Анан мен туугандар бир ушул чыгарылышта айта кетейин. Эгерде бир сутка кала турган болсоңуздар $100 экен. Ичинде продукта тамак ашын алып келе турган болсоңуздар, ошолорду даяр булар пышырып, сиздерге сонун кызматын өткөрөт. $100. $100. Ичинде ошол тамак ашы, бардык нерсеси бар, тейлөөсү бар. Эми киргенде мына оң жакта мына эки адам караңыздар, сонун. Биякта негизи мына светтер дагы бар экен, караңыздар. Светтер дагы бар. Анан дагы бул жерде мына ушундай точкалар дагы бар. Телефон, башка нерсени сайып, ушул жерде досторуңуздар менен келсеңиздер дагы болот. Мына арт жактагы көрүнүш. Мына үстү. Киргенде оң жакта мына ушундай эки адамдык бир бөлмөсү бар экен. Бул жакта дагы эле ошол туугандар, эки адамдык бөлмөсү бар. Мына бул жакта дагы эле мына ушундай светтер бар. Мына азыр мен бул нерсени туугандар, мына видеондон мен сиздерге жеткире албаймын. Себеп дегенде сыртта азыр өтө сонун шамал. Прям багындай сергитип турат да адамдычы. Сергитип турат. Мына караңыздарчы, мына кире бериштеги сонун болгон жерди. Эми мен үстүнө чыгайын, бисмилла. Үстүнө чыкканда биякта негизи балкон болуш керек. Биякта дагы эле туугандар мына эки адамдык, эгерде үстүнө түнөйм десеңиздер дагы эки адамдык мына место. Эки адамдык место. Мына өтө сонун матрастары бар, шейшептери бар. Мына ушундай көрүп турасыздар. Биякта мына үстүнөн дагы карап 4 адам негизи биякта астында 2ден 4, 6 адам. Бир компания, 6 дос. Же болбосом бир үй бүлө келе турган болсо дагы болот. Оштон, башка Баткен жактан дагы, Жалал Абадтан дагы, керек болсо Бишкектен дагы келип жүргөн бул жака коноктор бар экен. Келип, ушул жерге келип эс алып кетсеңиздер болот. Мен сиздерге ушул жерди сунуштайм деп айтамын. Мына, туугандар. Мына жаратылышты караңыздарчы. Ушул жерде олтуруп, өзүңүздөр
эс алып кетсеңиздер болот, мени серигитип эс алып кетсеңиздер болот. Анан дагы эң башкысы бул жердеги мына мен видеонун башында негизи көрсөтөйүн дегем. Туалет, душ, мына санузел, раковина, бияқта мынаге. Мына бияқта аристон бар екен. Мына шарт туғандар, мына бизге сонун мүмкүнчүлүк. Мынаге эгерде кимде-ким дагы бир жолу айтайын, келем дей турган болсо, мына ушул жерди мен сиздерге сунуштаймын. Буюрса, эс алып кетиңиздер, мына түнкүсүн мына ушундай шамчырактарды жандырып коюп койсоңуздар болот. Мына бияқта туугандар, бүгүн мен негизи ошол жакта биз боз үйдөбүз. Ушул жерге келип, мен байкашым боюнча азыр сааттын жебеси бир болжол менен 3кө жакындап калды. Түштөн кийинки 3кө жакындап калды. Не деп айтайын дедим. Бир 6-7 бус өттү менин көз алдымда. Сыртка чыгып, ушул жерге келип, ушул жерге жайгашкандар. Андан ары Мурдачыга дагы барып, ушул жерге келип эс алгандар негизи өтө көп өттүр. Биринчи ошол чаттан барыңыздар билесиздер, Карагойго барып туруп 2 ача жол бар. Ошол сол жакта дагы лес жакта билесиздер. Ошол жака жетпей туруп, мына дагы бир жолу айтайын, оң жака, чаттан оң жака бурулганда, мына ушул көрүнүп эле турат. Мына оң жакта, мына ушул жол менен туура ошол мынадан айланып барып туруп, мына могул жерде Мурдачы бар. Оң жакты карап кетип атканда эле мына ушул жер көрүнөт. 2 коттедж бар, биякта кыргыз үйлөрү дагы бар. Мына сиздерге жаратылыш, мына сиздерге көрүнүш. Тамак аш бардыгын даярдап сиздерге сонун кызматын аткарып берет. Мына туугандар, эми жогоруда айткандай, ар бирибиз иштегенден кийин эс алганды билиш керек. Мен сиздерге кайра кайталап айтпайын. Эгерде келем дей турган болсоңуздар, сиздерге номерлерин дагы көрсөттүк. Байланышыңыздар, буюрса Ноокат Карагой жайлоосунан дагы бир жолу мен сиздерге жалындуу салам айтам. Буюрса мына ушинтип эми бул чыгарылышымды жыйынтыктаймын. Мен эми колумдан келишинче мындай сиздерге ушу Карагой жайлоосун бир аз болсо дагы көрсөтөйүн деп ар дайым айтып атам. Биринчи мындан 1-2 ай мурун лес жака чыкканбыз, андан ары мазар жака чейин бардык. Эми бул чыгарылышта сиздерге Мурдачыны бир аз болсо дагы көрсөттүм. Мындан ары дагы сиздерге жакшы кызматтарыбызды өтөбүз. Кыргызстандын сонун жерлерин дагы көрсөтө беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Буюрса Аалам Кабар сиздердин өзүңүздөрдүн карапайым уулуңуздар, сиздердин кызматыңыздарда. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Дагы бир жолу акырында сиздерге мына ушундай аурааны көрсөтүп коеюн.